26 bölüm. Бул сөздөрдү айткандан кийин Иса шакирттерине мындай деди. 2 күндөн кийин Пасах майрамы болорун билесиңер. Адам уулун айкаш чыгачка кадаш үчүн адамдардын колуна салып беришет. Ошол убакта башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар Каяпа деген башкы ыйык кызматчынын үйүнө чогулуп, Исаны амал көйлүк менен колго түшүрүп өлтүрүү жөнүндө кеңешишти. Бирок алар эл козголоң чыгарбаш үчүн муну майрам күндөрү ишке ашырууга болбойт дешти. Иса Битаниядагы пес оорлуу Шимондун үйүндө эле бир аял айне киришке кымбат баалуу жыпар жыттуу май алып келип, дасторкондо отурган Исанын башына куйду. Шакирттер муну көргөндө мындай ысырапчылыктын эмне кереги бар? Муну кымбат баада сатып, акчасын жакырларга таратып берсе болот эле да, деп нааразы болушту. Иса муну билип аларга мындай деди. Эмнеге аялды оңтойсуздандырып жатасыңар? Ал мен үчүн жакшы иш кылды. Анткени мен силер менен дайыма эле боло бербейм. Жардылар болсо дайыма жаныңарда болот. Жыпар жыттуу майды денеме куюу менен ал мени көргө коюуга даярдады. Силерге чындыкты айтып коеюн. Бул жакшы кабар дүйнөнүн кайсы гана жеринде таратылбасын, бул аял эске алынып, анын кылганы жөнүндө да айтылат. Ошондо 12 шакирттин бири Жүйүт Искариот башкы ыйык кызмат кылуучуларга барып, аны колуңарга салып берсем, мага эмне бересиңер деди. Алар ага 30 күмүш тыйын сунуш кылышты. Ошол убакыттан тартып Жүйүт Исаны алардын колуна салып берүү үчүн ыңгайлуу учурду күтүп жүрдү. Ачыткысыз нан майрамынын биринчи күнү шакирттер Исанын жанына келип, Пасах тамагын сага кайсы жерге даярдап берүүбүздү каалайсың деп сурашты. Иса аларга мындай деди. Шаардагы баланчаныкына баргыла да, устат мындай дейт дегиле. Менин убактым келип калды. Шакирттерим менен чогуу сеникинде Пасах майрамын өткөрөм. Шакирттер Иса буйругандай кылып Пасах тамагын даярдашты. Кеч киргенде Иса 12 шакирти менен дасторконго отурду. Тамак ичип отурушканда Иса аларга силерге чындыкты айтып коеюн. Араңардан бирөө мага чыккынчылык кылат деди. Буга аябай капа болгон алардын ар бири мен эмесминби Теңир деп сурай баштады. Иса аларга мени менен бирге табакка колун салган адам мага чыккынчылык кылат деп жооп берди. Дейинкиси адам уулу жөнүндө ыйык жазууда кандай жазылса, ошондой болуп жатат. Бирок адам уулуна чыккынчылык кылган адамга кайгы, ал адам төрөлбөй эле койсо жакшы болмок. Ошондо чыккынчылык кылган Жүйүт да мен эмесминби устат деп сурады. Исага өзүң айтып жатасың деди. Тамак ичип отурушканда Иса нан алып Кудайга ыраазычылык билдирди. Андан кийин нанды сындырып шакирттерине берип жатып, алгыла, жегиле, бул менин денем деди. Анан чөйчөктү алып Кудайга ыраазычылык билдирди да аны шакирттерине узатып жатып мындай деди. Баарыңар мындан ичкиле. Анткени бул көптөрдүн күнөөлөрүнүн кечирилиши үчүн төгүлүп, жаңы келишимди беките турган менин каным. Силерге айтып коеюн, атамдын падышачылыгында силер менен жаңы шарап ичер күн келгенге чейин мен мындан ары жүзүм ширеснен ичпейм. Кудайды даңктап ырдашкандан кийин алар Зайтун тоосуна жөнөштү. Ошондо Иса шакирттерине мындай деди. Ушул түнү баарыңар менден шектенесиңер. Анткени ыйык жазууда койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет деп жазылган. Бирок мен тирилгенден кийин силерди Галилеядан тосуп алам. Петрага баары сенден шектениште да, мен эч качан шектенбейм деди. Исага мындай деди. Сага чындыкты айтып коеюн. Ушул түнү короз кыйкырганга чейин сен менден 3 ирет баш тартасың. Петрага сени менен бирге өлүшүм керек болсо да, мен сенден баш тартпайм деди. Ушундай сөздөрдү башка шакирттер да айтышты. Анан Иса шакирттер менен Гетсемани деген жерге келип аларга мен тигил жакка барып сыйынып келгиче ушул жерде отура тургула деди. Ал Петр менен Зебедейдин 2 уулун жанына ээрчитип алды. Анын көңүлү чөгүп, жаны кейип турду. Иса аларга жаным аябай кыйналып турат. Бул жерде калып мени менен бирге сергек болгула деди. Анан ал бир аз нарыраак барып жүз төмөндөп жыгылып сыйына баштады. Ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсинчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Кайтып келип шакирттеринин уктап жатканын көрдү да Петрге мындай деди. Жада калса 1 саат мени менен бирге сергек болуп тура албадыңарбы? Азгырылып кетпеш үчүн сергек болгула жана сыйынгыла, анткени рух сергек, дене алсыз. Анан четке чыгып дагы сыйынды. Ата, бул чөйчөктүн менден кыя өтүп кетиши мүмкүн эмес болсо, эгерде мен андан ичишим керек болсо, анда сен каалагандай болсун. Кайтып келип алардын кайра уктап калганын көрдү. Анткени аларды уйку басып жаткан эле. Нарыраак барып ошол эле сөздөрдү айтып 3-чү ирет сыйынды. Анан шакирттеринин жанына келип мындай деди.
Силер дагы эле уктап эс алып жатасыңарбы? Мына убакыт келип калды. Адам уулун күнөөкөрлөрдүн колуна салып беришет. Тургула кетели. Мына мага чыккынчылык кыла турган адам жакын келип калды. Ал сөзүн айтып бүткүчө 12 шакирттин бири Жүйүт келип калды. Анын жанында башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар жиберген кылыч, союл көтөргөн бир топ адам бар эле. Исага чыккынчылык кылуучу болсо, мен ким дөпсөм, ал ошону кармагыла деди да, ошол замат Исанын жанына келип, салам устат деп аны өптү. Иса болсага, досум, эмне үчүн келдиң деди. Ошондо жиберилген адамдар жакын келип аны кармап алышты. Исанын жанында жүргөндөрдүн бири кылычын сууруп алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун кулагын шылый чапты. Ошондо Исага мындай деди: "Кылычыңды кынына сал, кылыч көтөргөндүн баары кылычтан өлөт. Же эмне, атамдан азыр жардам сурап ала албайт деп ойлойсуңбу? Ал мага 12 түмөндөн көп периштени жиберер." Ушундай болуш керек экендигин билдирген ыйык жазуулар анда кантип аткарылмак? Анан элге кайрылып, каракчыны кармачыдай болуп, мени кармаш үчүн кылыч, союл алып чыктыңарбы? Күн сайын ибадатканада элди окутуп, силер менен отурганымда мени кармаган жок элеңер. Пайгамбарчылыктардын аткарылышы үчүн ушундай болду деди. Ошондо шакирттери аны таштап качып кетишти. Исаны туткундагандар аны башкы ыйык кызмат кылуучу Каяпанын алдына алып барышты. Ал жерге башкы ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар чогулушкан эле. Петр аны алыстан ээрчип, башкы ыйык кызмат кылуучунун короосуна чейин келди. Аягы эмне менен бүтөр экен деп ичкери кирип сакчылардын жанында отурду. Исаны өлүм жазасына тартуу үчүн башкы ыйык кызмат кылуучулар жана Синедриондогулардын баары жалган күбөлөндүрүү издешти. Жалаа жабуучулар көп келгени менен Исага айып кое алышкан жок. Акырында эки адам келип мындай деди: "Бул адам мен Кудайдын ибадатканасын бузуп, аны кайра 3 күндүн ичинде тургуза алам деп айткан." Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ордунан туруп: "Эмне жооп бербейсиң? Булардын сага каршы айткан айыптоолоруна эмне дейсиң?" деди. Иса үндөгөн жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучага: "Тирүү Кудайдын алдында айт, Теңирдин уулу Машаяк сенсиңби?" деди. Исага: "Өзүң айтып турасың. Бирок мен айтып коеюн. Адам уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булут үстүндө келе жатканын көрөсүңөр" деди. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу өзүнүн кийимин айырып жиберип мындай деди: "Бул Кудайга акарат келтирип жатат. Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Мына анын Кудайга акарат келтиргенин азыр өзүңөр уктуңар. Буга эмне дейсиңер? Алар өлүм жазасына татыктуу" деп жооп беришти. Ошондо анын бетине түкүрүштү, сабашты, кээ бирөөлөр жаакка чаап: "Кана, пайгамбарчылык кылчы, Машаяк, сени ким урду?" дешти. Сыртта короодо отурган Петрдин жанына бир күн келип: "Сен да Галилеялык Иса менен чогуу жүрбөдүң беле?" деди. Бирок Петр баарынын алдында: "Сен эмнени айтып жатканыңды билбейм" деп таанып койду. Дарбазадан чыкканда аны башка бир күн көрүп, ошол жерде тургандарга: "Бул да Назареттик Иса менен чогуу жүргөн болчу" деди. Петр карганып: "Ал адамды тааныбайм" деп дагы таанып койду. Бир аз убакыттан кийин ошол жерде тургандар Петрге келип: "Чын эле, сен да ошолордон экенсиң. Сүйлөгөнүңдөн эле билинип турат" дешти. Петр ого өтөр карганып: "Ал адамды тааныбайм" деди. Ошол маалда корооз кыйкырды. Исанын корооз кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың деген сөзү Петрдин эсине түштү. Ошондо ал сыртка чыгып өксөп ыйлады.